Саламатсыңарбы? Биз ушул мурун биз тынчтык орнотуучулар жөнүндө сүйлөгөнбүз. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышалыгы алардыкы. Анан чындык үчүн куугунтукталгандар кимдер булар? Мен жөн эле ушинтип ойлогом. Биз жакшы кабар таратабыз. Анан ал адам ушундай жогорудан төрөлүү алат, анан Кудай менен биригет. Анан андай адамдар бактылуу жашоо менен жашашат. Анан мен ойлогом да, биз абдан мындай жакшы мамиледе болобуз деп. Анан мен көптөгөн адамдарга жакшы кабар тараткам, анан жогорудан төрөлүү көптөгөн. Анан көптөгөн адамдар ушу жогорудан төрөлүү алган. Анан алардын жакын туугандары алар мени жек көрүп баштаган. Анан ошол куткарылуу алган, күнөөдөн куткарылуу алган бир туугандарды мени анан куугунтукка алышканда алар. Ооба, жыйындардын арасында да айырмалар бар. Анан кандай айырма бар да жыйындардын арасында? Анан бир жыйын бар да, анан алар ушундай ыйык сөздү айтат. Анан жыйындар бар, ушу кандай жол менен ушу асман падышалыгында ушундай жогорудан төрөлүү жөнүндө. Кээ бир жыйындар бар, жакшы иштер кыла, жакшы жүргүлө деп. Бирок ошондой жыйынга барган адамдар анан бирок алар таза жашоо менен жашай албагандар. Мен 12 жашка чейин ушундай жыйынга барып, мен көп жакшы иштерди кылганга аракет кылгам. Мен ушунчалык аракет кылгам күнөөдөн бошонгонго. Анан бир аз таза болгонума ушундай кубанып жашагам. Бирок убакыт өткөн сайын менин күнөөлөрүм көбөйгөнүн көргөм. Анан мен күн сайын Кудайдан күнөөмдү кечирип кой деп кечирим сурагам. Бирок мен сыйынганда чынында эле менин күнөөдөн тазаландымбы билген эмесмин. Бирок мындай анча-мынча кичинекей күнөөлөр кечирилсе керек. Бирок чоң күнөөлөр, чоң ушул тазаланбаганын көрчүмүн. Анан мен ыйык китепти окуп баштадым. Анан мен бир нече жолу ыйык китепти окудум. Анан менде мындай бир сезимдер пайда болду ыйык китепти түшүнгөнгө. Ыйык китепте эмнени айткысы келерин түшүнүп баштадым. Анан мен эмнени түшүндүм? Менин руханий жашоом туура эмес экенин көрдүм. Мен ушул күнгө чейин өзүм күнөөдөн тазалануу аракетин кылгандыгым. Мен өзүм аракет кылганымды көрдүм күнөөдөн тазаланыш үчүн. Мен гана эмес, башкалар дагы ушундай кылып атканын көрчүмүн. Анан мен ойлочумун, мен туура эле кылып атам деп. Күнөөнү өзүмдүн аракетим менен күнөөдөн бошоно албаарымды көрдүм. Мына мен ушул нерсени так билип баштадым. Менин аракетим менен күнөөнү тазалаганга мүмкүн эмес экенин. Мен кыла албагандыгым үчүн Иса Машаяк келген. Иса менин күнөөмдү тазалаш үчүн келгенин. Айкаш-жыгашта жеткилең түрдө тазалаган күнөөдөн. Мен ыйык китепти окуганда Жеремия 31-бөлүм 34-кырсапты окуганда мен алардын мыйзамсыздыктарын
тазалагам, ошондон кийин алардын күнөөлөрүн эстебейм деп турат. Эгерде Кудай Теңир тазаласа, мен алардын мыйзамсыздыктарын тазаладым деп атат. Кудай тазалайт, адам эмес. Мен эмес күнөөнү тазалай турган. Кудай менин күнөөмдөн тазалаган. Ошон үчүн менин бардык күнөөлөрүмдү Исага жүктөгөн. Кудай Теңир бардык күнөөлөрдү Исага жүктөгөн. Эми күнөө менде эмес, анын бардыгы Исага жүктөлгөн. Эгерде менин бардык күнөөлөрүм Исага өткөзүлсө, анда мен эч кандай күнөөкөр эмесмин. Биринчи Жакан, биринчи бөлүм 29-ырсапта эмне деп турат? Кийинки күнү Жакан өзүн көздөй келе жаткан Исаны көрүп, бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп турат. Бул өтө белгилүү сөз. Анан көптөгөн адамдар муну жатка билишет. Бул Кудайдын курмандык козусу, ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп турат. Ушу Жакан эмне деп айткан Исаны карап? Ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган деп турат. Дүйнөнүн күнөөсүн. Бул чынында эле ошондой. Америкада ушундай кантата өткөзүлгөн. 29 ушу шаарда өткөзүлгөн. Бир 100дөй киши хордо катышат. Анан көптөгөн аппараттар да бар. Анан мындай сүрөттөлгөн эмелер бар, кийимдер, ар кандай ушундай буюмдар бар. Анан баягы үндү чыгара турган аппараттар бар. Нью-Йорктон Лос-Анджелеске өтүш үчүн мындай бир 400 миңдей километрден өтүш керек да. 3 күн ошо тынымсыз ошо жүрүш керек жолдо. Анан ушундай чоң ушундай машиналар жүрүш керек да, бир 20 метрлик ушундай. Анан 2 айдоочу алар токтобостон алмашып, анан ушулар айдашат машинаны. Анан ушо хордо катышкандар, алар болсо алар 2 күндөн кийин жөнөшөт. Алар кийимдердин бардыгын ошо грузовой машинеге жүктөшөт. Эң чоң ушундай, анан 4 автобус. 54 орунду автобустар. Бардык ошо жерге аспаптардан, кийимдердин бардыгын ошо жака жүктөшөт. Хор болсо алар жөн эле жөнөшөт. Кийимдердин бардыгын алып кеткен, керектүү нерселерди. Анан алар кийим жөнүндө да ойлобойт. Ал ушул грузовой машина менен алып барышат. Аппараттар бардыгы ушу үн чыгара турган аппараттар, ар кандай сүрөт, ушундай кийим, ушу кийген хор кие турган. Хор жөн эле барат, кур кол менен. Ошондой эле качан биз асман падышалыгына барганда, биздин бардык күнөөлөрүбүздү Иса Машаяк алган. Биз кур кол менен гана барабыз. Эгерде ал күнөөнү алса, ал толугу менен алат. Анан бир нече күнөөнү Иса таштап койгон жок. Анан айтып атат, эмне дейт? Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат дейт. Ишенесиңер, ишенбейсиңер, маанисиз. Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп турат. Бул Кудайдын сөзү, ушинтип айтып атат. Иса Машаяк бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган. Кандай ойлор силерде бар?
ыйык китеп айтып атат. Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп турат. Ал ушул учурдан баштап ал дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алып, муну пастор Оксупак айткан жок, же болбосо бир кандайдыр бир белгилүү теолог айткан жок, же болбосо бир кандай политик айткан жок. Ыйык китеп, Кудайдын сөзү бул жөнүндө айтып атат. Бул Кудайдын курмандык козусу, бул дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алат деп турат. Исаны карап туруп айтып атат. Ыйык китеп эмне деп айтып атат? Иса ал алып дүйнөнүн күнөөсүн өз мойнуна алган. Бизге күнөөнүн суроосун чечиштин кереги жок. Биз чече турганда эч нерсе калган да жок. Иса 90% тазалап, а бир 10ду сен өзүң чечтеген жок. Эгерде Иса ушинтип айтса, анда биз чечишибиз керек эле күнөө жөнүндө. Күнөөнүн суроосун биз чече албайбыз, биз туура эмес кылабыз. Мунун бардыгын Иса чечиш керек. Эгерде биз күнөөнүн суроосун чече турган болсок, анда биз Исаны четке каккан болобуз. Иса туура эмес кылды деп ойлойбуз. Анан биз ошон үчүн кылышыбыз керек деп. Иса мындай туура эмес кылып койду, биз ага жардам беришибиз керек. Мына бул ой уже Исага ишенбөө деген ой. Биз күнөөнүн суроосу боюнча биз кылбашыбыз керек. Бирок шайтан адамдарды алдаган. Биз Исанын кылган нерсени карабастан, анан биз бир нерсе кылышыбыз керек деген. Качан мен тартканда, качан Либер туган тартканда, эмнеси маанилүү? Качан мен тарткан маанилүү? Мен кылган нерсе менен кызык. Биз дайыма адам ал өзүнө керектүү нерсени өзүн гана карайт, кылганын. Адам эмне кылбасын, ал бир тамчы күнөөнү дагы суроосу боюнча чече албайт. Адамдын аракети, адамдын кылуусу эч нерсеге турбаган нерсе деп айтып атат. Кудайдын ушул жасаганы мындай чечпейт да. Качан мен жакшы иш кылганда, качан мен ишенимдүү Кудайга кызмат кылганда, мен туура кылганда, мен бир нерсени күнөөнүн суроосу боюнча бир нерсени чечейин деп атканда, ал шайтан айтат, ушул маанилүү деп алдайт адамды. Анан ошондой ойлогон адамдар, анан качан толугу менен ушу Исага ишенген адамдар, алар айырмаланып турат. Шайтан каалайт биз Исага ишенбегендигибизди, өзүбүз бир нерсеге аракет кылганыбызды ушундайга түртүп турат. Качан биз сыйынганда, качан биз жакшы иштерди кылганда, анан алдап турат, дайыма Кудайга жагымдуу иш деп. Көптөгөн динчил адамдар анан бир нерсе кылуу маанилүү деп айтышат. Бирок мындай адамдарга биз жакшы кабарды таратабыз. Биздин иштерибиз аркылуу биз күнөөнүн суроосун чече албаган адамдарбыз. Айкаш-жыгаштан башка эч нерсе ушул күнөөнүн суроосун чече албайт. Анан адамдар минтип мага, эмне эчтеке кылыштын кереги жокпу? Эмне каалаганча күнөө кылыш керекпи? Деп жооп беришет мага көп адамдар. Анан ушинтип, анан биздин жыйынды, анан бизди айыпташат. Павел болсо жакшы кабар таратканда,
Анан ал жакшы кабар таратканда абдан көп куугунтуктар болгон. Павел болсо өзү башында ал өзү куугунтуктаган Исага ишенгендерге. Ирод болсо ошо Матай 1-бөлүмдө алып турат, ал ушул Исаны ошо төрөлгөндө өлтүргүсү келген. Анан шайтан адамдарды алдаган, менин жакшы иштерим аркылуу, менин адилеттигим аркылуу Исанын адилеттигин жаап койгон. Бирок чыныгы Кудайдын сөзүн таратканда анан биздин аракетибиз менен эмес, Иса Машаяктын кылып койгон жөнүндө таратканда шайтан анан ушу куугунтуктаган адамдарды көтөрүп, анан биз жакшы кабарды таратпаганга ушундай аракет кылат. Чыныгы жакшы кабар тараткан адамдар гана куугунтукталган. Анан жыйын чыныгы Кудайдын сөзүн тараткан адамдарга дайыма куугунтукташкан. Ошон үчүн Кудай Теңир айтып атат: чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышалыгы алардыкы деп. Силер эмнени билишиңер керек? Эгерде кандайдыр бир жыйынга барып Кудайга кызмат кылсаңар, эгерде ал жыйын жакшы кабар таратпаса, ал жерде эч кандай куугунтуктоо болбойт. Эгерде жакшы кабар таратып, көптөгөн адамдар жогорудан төрөлсө, анан деген күнөөдөн бошонуп, ал жерде дайыма куугунтуктоо болот. Чындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман падышалыгы алардыкы деп жазылып турат. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жалага калсаңар бактылуусуңар. Кубангыла, шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарларды да ушинтип куугунтукташкан дейт. Эмне деп атат китеп? Качан биз жакшы кабар таратканда дайыма куугунтуктоо болот. Анан эмне кылыш керек куугунтуктоо болгондо? Эмне деп турат? Кубангыла, шаттангыла деп турат. Анткени асманда сыйлыгыңар чоң дейт. Чыныгы жакшы кабар таратканда сөзсүз түрдө куугунтуктоо болот. Качан куугунтуктоо болот? Качан адамдар жогорудан төрөлгөндө ошондой куугунтуктоо болот. Качан биз жакшы кабар таратканда. Анан жакшы иштерди кылгыла, анан таза адамдар болгула. Анда эч кандай куугунтуктоо деле болбойт. Ооба, мен жакшы, чын жашайм, чындыкта жашайм деп. Качан биз чыныгы жакшы кабар таратканда, күнөөлөрүнөн бошонуп, жогорудан төрөлгөндө, сөзсүз түрдө ошол жерде куугунтуктоо болот. Качан куугунтуктоо болгондо, анан ошол куугунтуктоону карап, анан бул чыныгы жыйын экенин билебиз. Шайтан асман менен жердеги бийлиги бар. Билесиңерби ал кимди куугунтуктайт? Чыныгы жыйынды куугунтуктоого алат. Анан чоң жыйын болуп, бирок ал жерден жогорудан төрөлүү жок болуп, ал жерде эч кандай куугунтуктоо болбойт.
Анан кантип Кудайдын жыйыны экенин биле алабыз. Анан бул жерде жазылып турат. Айтып атат. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалага калсаңар, кубангыла, шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң дейт. Анан биз жакшы кабар таратканда сөзсүз түрдө куугунтуктоо болот. Анан жазылып турат кубангыла, шаттангыла деп. Анан кубангыбыз келбесе дагы анан бир ачуулуу нерсе пайда болот. Тарынасың, кыйналасың. Бирок мен ыйык китепти окуганда айтып турат кубангыла, шаттангыла деп. Анан кантип кубанса болот? Кубаныч жок болсо дагы. А бирок биякта жазылып турат кубангыла деп турат. Кубаныш керек. Анан ахахаха деп. Анан кубаныш керек. Ахахаха деп. Анан мен ушундай кылчумун. Анан мени Кудай ушундай райым кылып атканын көрчүмүн. Мен дагы асмандан ушундай сыйлыгым чоң экенин, мага жалган куугунтуктаса, мен кордук көрсөм, мени куугунтуктаса, анан мени жамандап атканын, анан мен ыйык китепти окуганда, ыйык китеп билген, ошон үчүн бизге ушинтип айткан. Кудай билген, бизде ушундай болорун билген. Биздин асманда белегибиз чоң, ошон үчүн мен кубана алам. Анан бир аз кичине кубаныч пайда болду. Ахаха деп. Анан мен кубана албасам дагы мен жан дүйнөмдө кубаныч. Эми мен кичинекей жерде анан ушул мурдагы пайгамбарларды куугунтуктагандай, анан мен Кудай менен жолукканда ал айтат мени сен да кууган деп. Мен да куугунтуктага калгам. Биздин жыйындар көптөгөн адамдар аларды да куугунтуктаганын, Павел дагы ушинтип жашаган биздин алдыбызда. Павел ал деген ушу Филиппинден түрмөгө түшкөн. Ал Павел дагы ушу сөздү эстесе керек. Анан ал болсо Сила экөө Кудайды даңкташкан алар. Анан жер титирөө болуп. Анан деген ушул эшиктердин бардыгы ачылган. Анан бардык ушу кишендердин бардыгы түшкөн колунан. Анан ошол жердеги ошол кайтарган адам ошол жерде мындай куткарылуу алган күнөөдөн. Анан эшиги ачылып, анан деген алар аяктан чыгышкан. Мен ушундай нерсени көргөндө мен Кудайга абдан ыраазымын. Биздин ичибизде Кудай Теңир бар. Бирок Кудай бул дүйнөнүн Кудайы, ал Кудайды жек көрөт. Анан ушул жакшы кабар тараткан адамдарда дайыма куугунтук болгон. Ооба, чынында айтканда силер жаман көрөсүңөр, куугунтуктаган силер эмнени жакшы көрөсүңөр? Силер деген көптөгөн адамдардын алдында жакшы кабар таратканда кандай сиз руханийсиз деп. Ооба, анан силер ушинтип жашагыңар келген. Бирок китепте эмне деп айтып атат? Петр болсо ошол мындай аксак адамды айыктырган. Көптөгөн адамдар Петрди карашкан. Анан Петр болсо ошо жакшы кабарды айтканда 3000 адам ошо куткарылып алган күнөөдөн.
Бул жердеги отурган ушул ибадаткананын алдындагы ушул аксак киши басып кеткен. Анан менин балам дагы ушундай аксак, ушул Пётрду алып келгиле. Анан министр дагы ушинтет, депутаттар дагы ушинтип айтышкан. Эгерде анан деген ушу баласын айыктырса, ал акча, үй берет. Пётр болсо силердин үйүңөрдө, ушул түрмөдө. Анан ушундай эме болбоду беле кереметтерди. Ал баары бир деле ушул жакшы кабарды ушундай тараткан да. Дайыма ушундай куугунтукта болуп турат. Куугунтуктоону каалабаган адамдар. Эгерде биз жакшы кабарды ушундай жеткилең түрдө айтсак, сөзсүз түрдө куугунтуктоо болот. Кудай Теңирдин күчү менен көптөгөн адамдар куткарылуу алат күнөөдөн. Бул дүйнө биздин дүйнө эмес. Шындык үчүн куугунтукталгандар бактылуу, анткени асман патшалыгы алардыкы. Мен үчүн кордук көрсөңөр, мен үчүн куугунтукталсаңар, мен үчүн жалган жабаа калсаңар бактылуусуңар. Кубанып шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар чоң. Силерден мурунку пайгамбарлар да ушинтип куугунтукталгандар. Жакшы калгыла, кезиккенге чейин.